Assalamu алейкум, китеп сүйүүчүлөрү. Назарыңыздарда китеп баяны берүүсү. Ийгиликке жетиш үчүн 10 китеп окусак жетиштүү. Ал эми ошол 10 китепти табыш үчүн миңдеген китептерде баракташка туура келет. Бүгүн мен Азиянын эң бай адамы Forbes журналынын рейтинги боюнча Кытайдагы эң таасирдүү 30 адамдын катарына кирген Alibaba компаниясынын негиздөөчүсү Джек Манын өмүрү тууралуу жазылган, дал ушул Джек Ма деген ким аттуу китеп тууралуу баяндап бермекчимин. Китеп Шанс компаниясы тарабынан орус тилине түшүнүктүү жана жеткиликтүү кылып которулган. Джек Манын же анын чыныгы аты Ма Юндун балалык чагы кызыктуу өткөн. АКШнын 37-чи президенти Ричард Никсон анын туулуп өскөн шаары Хуанчжоого барып кеткенден кийин ал шаар туризмдин борборуна айланат. Муну менен жергиликтүүлөргө туризмден акча табууга мүмкүнчүлүк ачылат. Болочок миллионер да бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай гид болуп иштеп, англис тилин мыкты өздөштүрөт. Туристтер кытай тилине тили келбей, балага Джек деген атты ыйгарышкан. Ал эми Alibaba'ны ачууга эмне себеп болгон? Джек Ма Америкага котормочу болуп барып калганда интернеттен Кытай деп терип жазып, бир да маалымат таппай коет. Ошондо ал IT тармагына баш оту менен кирип, 1999-жылы Кытайда гана эмес, дүйнөдөгү ири компаниялардын бирине айланган Alibaba компаниясын негиздеген. Бул китептен сиздер ушул миллионердин бала чагынан баштап кантип бизнеске аралашканы жана кантип ийгиликке жеткени, кандай оор кыйынчылыктарга туш болгондугу тууралуу дагы окуй аласыздар. Эмки китеп баяны берүүсүндө биз дагы биздеги кызыктуу китептерди айтып, тааныштырып бермекчибиз. Кийинки берүүдө жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.